Менин атым Жаңылай, мен токуу менен элек болуп атам. Мен негизи кесибим боюнча экономистмин да. Анан ушул токуу аркылуу мындай энергия алам да, мен өзүмөчү. Бул хобби катарында да мага. Картаны жасагандан максатым биринчи бир коомдогу бир проблемаларды чагылтып берүү болду да. Буну жасагандан максат. Коомдо кандай проблема болуп атат? Бөлүнүү болуп атат да. Биз мен бул жактыкмын, мен моштукмун, мен таласыкмын деген бир бөлүнүүлөр бар да коомдочу. Ошол нерсени мен чагылтып бергим келди да, ушул нерсе мененчи. Биз бирдикте болушубуз керек. Биз Кыргызстанда жашайбыз, ошол биз бир гана кыргызстандыкпыз деп ошол бир нерсени көрсөтүп бергим келди да, ушул нерсе мененчи. 7 область болсок дагы биз бир гана Кыргызстан деген мамлекетте жашайбыз деген бир идея болду да. Караңгылыктан кийин жарык келет, үмүтүңдү үзбө деген мааниде тартылган да. Буну менен мен ошол кандай кыйын ситуациялар болот, ошол кыйын ситуациядан кийин, жамандыктан кийин мындай жакшылык болот, караңгылыктан кийин жакшылык болот деген бир нерсени чагылдырып көрсөткүм келди да бул менен. Эч качан кандай ситуация болсо дагы үмүтүңдү үзбө деген нерсени көрсөтүп бергим келди да ушул аркылуу мен. Арт көргөзмөдөн мен мындай эргүү алдым өзүмө. Бул жерде катышып атып бир пикирлеш досторду таптым биринчиден. Андан кийин ушул токуума дагы эргүү алдым, себеби бул жерден токусам болот экен, бул ишти дагы мен өнүктүрсөм болот экен деген бир эмелерди алдым да, түшүнүктөрдү алдым. Анан бул жерде башка кыздардын дагы эмгектерин көрүп бир мотивация алдым десем болот. Келечекте мен ушул кыргыз аялдарына бир пайдалуу бир адам болгум келет да, ошолорго бир жардам берип, колдоо көрсөтүпчү, мындай жардамга муктаж адамдарга жардам бергим келет да, өзүмдүн эмгектерим аркылуу аларга жардам бергим келет.